Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум жалпы жамаат, урматтуу достор. Жалпы эле биздин Аалам кабар каналыбыздын катталуучулары. Баарыңыздарга биринчиден Аллахтын тынчтыгы болсун деймин. Туугандар, темадан байкаганыңыздардай эле буюрса бир үй сатууга чыгып атат. Азыр мен ошол үйдү жакшылап сиздерге тааныштырып, алдыда видео роликти улап жакшылап сиздерге көрсөтөйүн. Негизи туугандар, бул үй ошол Ноокат районуна караштуу Мирмахмудов айыл аймагы Арал деген жерден сатууга чыгып атат. Үй сурагандарга бир класс туугандар, мына сиздер мына ушундай классты басып коюңуздар. Буюрса бул үй, мен ойлойм, мен билген үйлөрдүн эң бир мындай чоң сумма топтолгон, чоң сумма ушул үйгө негизи жумшалган. Себеп дегенде бул үйгө бир өтө чоң бир акча жумшалган экен. Ал канча акча жумшалды, алда мен сиздерге жакшылап кенен түшүндүрүп берем. Анан астыдагы номерлер негизи мына ушул үйдүн ээсинин байланыш номери. Андыктан эми мен ушул үйдү сиздерге жакшылап көрсөтөйүн алдыда. Бул үй буюрса сиздерге жагат деген ойдомун. Так, туугандар, мынакей мен айткан үй мына ушул үй. Бул үй Ноокат районуна караштуу Мирмахмудов айыл аймагы Арал деген айылда. Аралды баарыңыздар билесиздер. Ноокатка, центрге аябай жакын. Роодуну билсеңиздер керек, милисаканадан туура ошо Арал жакка түшүп атканда эле бир болжол менен бир 300-400 метр жүргөндө эле Акшубак деп коет. Ошо Акшубак башталган жерде. Акшубак эми болжол менен туугандар, мына жерде чоң көчө бар. Ошо Аралга түшүп кетчү. Ошол чоң көчөдөн бери күн чыгыш жакка жүргөндө бир канча бир 400 метрдей эле жүргөндө мына ушул көчө, туура акыркы көчө мына ушул жакка алып келет. Эми мен бул үйдүн ээсинин байланыш номерлерин калтырамын. Өзүңүздөр кенен эгерде алам дей турган болсоңуздар маалыматыны ушул жерге келип, анан негизи бул үйдүн ээси айтат, эгерде чындап реальный клиент боло турган болсо, ушул жерге келип үйдү өздөрү өз көзү менен көрүп кетсин дейт. Себеп дегенде бүт бардык нерсесин мен тааныштырам дейт. Бул жерге аябай чоң акча коротулган экен. Эми туугандар, мен үйдү тааныштырып баштайын. Анан туугандар, бул чыгарылышты мүмкүн болушунча үй издеп жүргөндөргө, бүт тааныштарыңыздарга бөлүшүп койсоңуздар аябай жакшы болот. Анан бул үйдүн негизи мен жалпы размерин айта кетсем, туугандар, жалпы размерин айта кетсем, 10го 15 туугандар. Туурасы 10, узуну болсо 15. Анан дагы негизи туугандар, бул жерде айта кетчү нерсе, биринчи кабатында 3 бөлмө бар. Экинчи кабатында болсо 4 бөлмө бар. Анан ар бир кабатында негизи жалпы 2 холл бар. Анан ар бир кабатында санузелдер бар туугандар. Анан негизи туугандар, бул жерде мен биринчи туугандар көрсөтө кетчү нерсе, мына биринчи кабатында көрсөтөйүн. Мына ушундай тепкичтерден чыгасыздар дагы. Негизи бул жер мына ушул асты кандай болсо, үстү дагы эле так ушундай. Мына ушундай пластик эшик айнектерди койгон. Киргенде эле мына жерден турасыздар, көрүп турасыздар, холл туугандар. Мына жерден киргенде оң жакка экинчи кабатка көтөрүлөсүздөр. Анан бул жерде мына мен баа жогоруда айткандай, биринчи кабатында 3 бөлмө бар. 3 бөлмө бар. 3 бөлмөнүн мисалы үчүн болжол менен бир узуну 4, бул жагы болсо дагы 4 деп айтып атат. Анан негизи туугандар, мен мына ушул стенаны дуалды айта кетсем, үйдүн ээси айтат, бул негизи 2 кирпичтен болгон экен туугандар. Ошол нерсени айта кетейин. Себеп дегенде бул үйгө ушунчалык мээрим чоң түшкөн. Анан мына жердеги нерсе сиздерге баарыңыздарга кызык болсо керек. Азыр мен буну акырында сиздерге айтып берем. Анан мынакей ар бир комнатасын мен колумдан келишинче тааныштыра берейин. Ошол жогоруда айткандай эле биринчи кабатта мына ушундай 3 бөлмө бар. 3 бөлмө бар. Мынакей бул жагы болсо ошол ванна, душ, ошого нерсе. Анан бул жакта болсо азыр мен экинчи кабатка көтөрүлүп ал жагынан көрсөтөм. Анан бул жакта кухнясы бар.
кухнясын дагы мен акырына көрсөтөм. Азыр үйдүн ээси ошол жакта отурат. Эми туугандар, мен экинчи кабатка дагы көтөрүлөйүн. Экинчи кабатта дагы бөлмөлөрдү бир сыйра мен сиздерге көрсөтө кетейин. Экинчи кабатка буюрса чыкканда мынакей мына ушундай аябай бекем плиталарды койгон, анын үстүнөн буюрса мына ушундай стачкалар да куйган. Бул үй негизи жакшы толук кандуу бүтө элек, бирок азыркы учурда жашап атат. Киргенде эле мына оң жакта туугандар, мына узун мына ушундай чоң, бул жерде кандай десек, холл да бул. Чоң. Узуну 10 демеди туугандар, узуну. Керек болсо мен мына өзүм дагы божомолду эсептеп кое берейин. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ооба. 10 туугандар, мына. Туурасыны канча деди? 1, 2, 3, 4, 5 экен туурасы. 5ке 10 туугандар. Анан бул жерде негизи мына ушундай чоң мындай коридору. Анан дагы бул жакта мына ушундай балконго чыгасыздар. Мынакей. Балкон дагы аябай кенен. Балкон дагы аябай кенен. Мына ушундай колонналар көрүп турасыздарбы? Тумбалар аябай бекем болгон экен. Бул жерде мен негизи сөз менен сиздерге айтып жетишим өтө кыйын болсо керек. Себеп дегенде мага үйдүн ээси тааныштырды туугандар. Аябай чоң акча коротулган экен бул үйгө. Ушул аралда жашагандар негизи бул жерди билсе керек. Билет. Кандай стройкалар жүрүп аткандагы, эгерде клиент болом десеңиздер, жана кардар болом дей турган болсоңуздар, үйдүн ээси сиздерге жакшылап тааныштырат. Мынакей экинчи бөлмөбүз. Бул жакта болсо мынакей 3-үчүнчү бөлмөбүз. Мына ушундай, урматтуулар. Анан негизи бул жердин подвалындагы мен сиздерге азыр акырында көрсөтөмүн. Мындай автоматтарды көрүп турасыздарбы? Автоматты үйдүн ээси айтат, акыркы үлгүдөгү эң күчтүү, эң мыкты мына ушундай автоматтар коюлган дейт. Бул автоматтарды дагы болгондо дагы эң тажрыйбалуу, мындайча айтканда опыту бар, орусчалап айтканда опыту бар, көп жылдан бери иштеген, мына ушул монтаждарды, электромонтаждарды ошолор кылган экен. Мынакей. Мындай көрүп турасыздар, эң сапаттуу мына ушундай точкалар коюлган, аябай жакшы. Анан мына үстүн дагы караңыздар, плиталарды аябай жакшы койгон экен. Бисмилла деп мен туугандар, подвал жагына дагы түшөмүн. Анан мына азыркы мен айткан мына плитаны караңыздар, үстүнө дагы мындай стачканы бир сыра куюп чыккан. Азыр подвалына эми мен түшөйүн дагы. Номерлерди экранга калтырамын. Экранга калтырып, өзүңүздөр байланышыңыздар. Мына сыртка чыкканда эле буюрса мына оң жактан подвалга түшөсүздөр. Подвалга түшкөндө мындай подвалдын дерезелери дагы пластик. Мынакей. Анан үйдүн үстү туугандар, чатыр болсо тинекеден сапаттуу, аябай жакшы бекем тинекеден экен. Анан арт жагы болсо мына ушундай навесче кылган экен. Көрүп турасыздарбы? Аябай чоң экен навесче, аябай чоң. Киргенде мынакей туугандар, бул подвал дагы өзүнчө бир чоң үйдөй экен. Эми бул жерде ээси айтат, мен негизи салганда астыны швейный цех кылайын дедим эле дейт. Ошого эми азыр сатууга туура келип дейт. Мынакей. Караңыздарчы, аябай чоң. Азыркы үстүдөгү бөлмөлөр кандай болсо, асты дагы эле так ошондой экен. Анан бул жерде мынакей. Көрүп турасыздарбы? Ар бир бири-бирине мындай связь болуп, уланып эшиктер бар экен. Мынакей. Баягы үйгө биринчи кабатка киргенде көрдүңүздөрбү? Ошол жердеги үстү кандай болсо, асты дагы эле так ошондой. Ал эми болсо мынакей. Бул экинчи кабатты мен сиздерге көрсөттүм. Биринчи кабатында азыр жашап атат экен. Чоң бир коридор кылып коюптур. Эми холл дейбизби, кандай дейбиз? Мынакей. Эми болсо мен мынау жерди көрсөтө кетейин. Баягы биринчи кабатка киргенде мындай эки ача немени көрдүңүздөр? Тумбаны. Ошол мына ушул жерге чейин түшкөн экен туугандар.
Анан бул жерде негизи мына ушул асты бетон туугандар. Бул стачка эмес, жөн стачка эмес. Бул астынан трамвовка болуп, үстүнө шебендер, кумдар төгүлүп, анан цемент куюлган нерсе. Себеп дегенде бул жер ээсимин айтымында сыз жер болгон экен да, ачыгын эле айтайлы. Аны айт деди ээсичи. Үстүнө бекемделип, азыр бул жерде бүт баардык эле коңшулар бар. Оң жакта дагы, сол жакта дагы. Бул жерди келип издештирип сураштырсаңыздар аябай жакшы. Себеп дегенде кандай стройка жүргөн бүт баардык коңуш коло ушул жердегилер айтып берет. Мынакей бүт баардык баягындай мен айткандай бири-бирине уланып кете берет экен подвалчы. 2 тумба ушундай түшкөн да туугандар. Бекем болуш үчүнчү. Себеп дегенде баягы үстүдөгү биринчи кабатка киргенде мындай монолит болду го. Ошо монолитти кармап туруш үчүн. Эми анын өзү негизи кереги деле жок. Бирок бул үйгө ушунчалык бекем болсун деп иштеген экен да. Мына эң асты жагы мына ушунда. Эми эң кызык жерин мен сиздерге айта кетейин. Кызык жери мага бул жерде жакканы мына ушул үйдүн туугандар жалпы аянтын айттым. Анан үйдүн мына ушул тегерек чети бул жер 2 посылка экен негизичи. Бул үйдүн подвалына негизи туугандар 15 тонна, мына астыначы 15 тонна цемент кеткен экен. Подвалына эмес, мына ушул асты жагыначы. Стачка аяк жагына. Ошол жагындагы мен силерге толук эске ала кетейин. Жалпы бул жерде үйдүн кызыл китептери бүт баардыгы бар. Огородторго дагы мына ушундай нерселерди эксеңиздер болот. 2 посылканы бул жерде ушундай бириктирип койгон. Анан негизи бул жердечи туугандар ээси айтып атат, жалпы цемент каражаты 150 тонна кеткен экен. Урматтуулар, 150 тонна. Бул жерде биздин мындай өзүбүздүн эле жакын агаларыбыздын агасы болот, тууганы болот. Ошол жолду айырмын ушул жерди бир көрсөтөйлү дегенде буюрса көрсөттүк. Анан мына балкондун астыдагы инструмент, башка майда чүйдө аяк бияктарды койсоңуздар болот. Анан бул жердин эми акырында сиздерге баасына токтоло кетсек, бул жерди негизи ээси айтат, келишим түрдө болот дейт. Договорный, ол орусчалап айтканда, буюрса мына ушул үй сатууга чыкты аралдан. Үй кимдерге макул келе турган болсо, сөзсүз түрдө группа бөлүшүп коңуздар. Аралда жайгашты, ноокаттын центрине жакын. Буюрса бүт группалар менен бөлүшүңүздөр. Астына номерлерди калтырдык. Буюрса мына ушул үй ээсини издеп жаткан кезде. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык. Бул үй буюрса жакшылыктардын үйү болсун деп ниет кылабыз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин. Ассаламу алейкум.